илимпоздор көп айтат, интеллигенция өкүлдөрү көп айтат. Бул кыргыздын гана жашоо турмушун чагылдырып аткан же кыргызды гана баяндап аткан эпос эмес. Бул дүйнөлүк баалуулук. Ошон үчүн биз дүйнөлүк рух казынага Манаста эпосубуз менен салым кошалдык. Ошон үчүн ЮНЕСКОга материалдык эмес баалуулуктун шедеври катары катталган. Ошон үчүн Гиннеске кирген. Ошон үчүн дүйнөдө көлөмү жана көркөмдүгү жагынан теңдеши жок баалуулук. Муну мен кургак сөз менен эмес, мен бир мисал менен айткым келет. Мен чет элге эпосту жайылтуу боюнча музыкалык искусство, салттуу музыка, манастык өнөр менен көп чыгам. Францияга барып манас айттык. Көрөрмандарыбыз интеллигенция өкүлдөрү, илимпоздор бар, саякатчылар бар. Бүткөндөн кийин мен Манасты адамзаттын манасы деп түшүндүм деди. Анткени мен манас айтып жатканда арттан титрди кетиргенбиз. Титрда экрандан манас мен айтып аткан окуянын негизги мазмундук линиясы англис тилинде кетип атты. Не жөнүндө айтылып аткан. Бүткөндөн кийин айтты. Жанагы алам алмашкан, аламдын өзгөрүшү боюнча бир философиялык сөздөр айтылды дейт. Ошону айтчы деди кайталап. Анан мен котормочу аркылуу айтып берип атам. Ошол күндөн ошол төккөн кумдай күн өттү. Түгөнгү чечен жыл өттү. Тоо бузулуп сай болду. Сай козголуп тоо болду. Аты калып өзү жок ар кандай элдер жоголду. Найзалар төшкө сайылды. Алакандай жер үчүн канчалаган эрлердин кандары суудай агылды. Десем, айтчы кай жеринде кыргыз деген жер бар. Бул бүтүндөй адамзатка таандык. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болуп жер жаңы. Бабалардан уруктап биз экенбиз бер жагы деген бул бүтүндөй адамзатка таандык баалуулук болуп жатпайбы деп айтканда денем бир башкача болуп бир сыймык, мактаныч, өзүмдү кыргыз экенимди бактылуу сезген бир сезимдер болду. Албетте биз буну канча ойлонуп, канча маңызын билсек дагы чет элдиктин оозунан ошондой сөздү угуу Манас тууралуу ары сыймыктуу, ары кубанычтуу.